Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен аябай даамдуу котлеттерди жасаймын. Андыктан мен менен бирге болуңуздар. Эң эле биринчи болуп мясорубканын этти өткөрүп алдым. Андан соң 2 орточо пиязды майдалап турап алдым. Пиязды колубуз менен суусу чыккыдай кылып сыгып алдым. Андан соң эттин үстүнө пиязды коштум. Бир аш кашыкта туз, зире жана ачуу калемперди коштум. Колубуз менен эле жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң үстүнө бир жумуртканы чагып коштум. Жана 4 аш кашыкта un коштум. Тилекке каршы жакшы түшпөй калыптыр видеого. Эми бирдей массага келгичекти жакшылап аралаштырып алабыз. 5 мүнөткө чейин фаршты уруп алуу керек, андай кылбасак жабышпай калат. Бир аш кашыктан фаршты колубузга алып, тегеректеп, котлеттин формасына келтирип, андан соң унга бөлүп алдым. Калгандарын да ушинтип жасай бересиздер. Сковородкага өсүмдүк майынан куйдум. Котлеттерди кызыган отко салуу керек. Котлеттерди салгандан кийин температурасын азайтып, орто температурада бышырабыз. Эгерде жогорку температурада бышырсаңыздар, ортосу бышпай калат. Мына бир бети бышты, экинчи бетин которуп коебуз. Кыпкызыл болгонго чейин сковородканы албай бышыра беребиз. Мына биздин котлеттер даяр болду. Аябай сонун болду. Жасап көрүңүздөр. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.